Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин темабыз бул ошол дарек тасмадагы каармандан кантип интервью алсак болот. Мына ошол интервьюну кызыктуу кылыш үчүн, мына ошол каарман тарткан каарманыбызды толук кандуу ачып бериш үчүн эмне иштер жасаш керек, кантип баарлашышыбыз керек, ички дүйнөсүн кантип биз ушул экранга чагылдырып көрсөтө алабыз. Мына ушул тууралуу мен сиздерге айтып бермекчимин. Биринчиден ушул интервью деген сөз эмне? Ошол жакка токтолуп кетсек, бул интервью бул эки кишинин баарлашуу. Демек, бул эки киши отурат, кадрдын сыртындагы киши бул ошол тартылып аткан башкы каарманга өз суроолорун берет. Ал эми ошол тартылып аткан каарман жоопторун айтып берет да. Бул интервьюда бул эң бир мындай, кандай десем, бул даректүү тасмадагы эң керектүү бир мындай кульминация деп коет го, ушундай кульминационный мындай бир керектүү жер да, мындай. Себеп дегенде бул интервьюда сен билбеген көп нерселерди билип алыш мүмкүн да. Бул каарманды ошол сага толук кандуу ишеничин акташ үчүн дагы көп аракеттерди жасаш керек. Мына ошолор тууралуу дагы сүйлөшөбүз, кеп кылабыз. Эң башкысы бул интервьюга ошол каарманды даярдаш керек. Сөзсүз түрдө бир 2-3 күн мурун ошол интервью жөнүндө сен эмне суроолорду узатасың ошол каарманга, эмне жөнүндө сүйлөшөсүң, ошол жөнүндө сөзсүз түрдө сен өзүңдүн каарманыңа айтышың керек. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол кайсы суроолор болот, мына ошолор жөнүндө дагы айтып бериш керек. Андан кийин бул үчүнчү маселе, сен каарманыңды кайсыл жерде тартасың? Кайсыл объектте? Мына ошол дагы аябай бир чоң нерсени ойнойт да. Себеп дегенде бул жерде каарман, эгерде сен бир атайын бир студияда тартсаң, же бир көчөдөн тартсаң, балким ошол каарманың сага толук кандуу ачылып бере албай калышы мүмкүн. Бул үчүн эмне жасаш керек? Бул ошол каарманыңа өзүнө бир мындай, кандайдыр десем, өзүнө жага турган, өзү үйрөнүп калган жерде тартыш керек да. Ошол эле үйүбү, балким иштей турган жериби, мына ошол өзү жашаган жерде, өзү билген шартта тартсаң каарманыңды, ошондо каарман өзү жөнөкөй, толук сенин суроолоруңа жооп берип, өзүн дагы мындай бош тутат дагы, мындай эч кандай бир кандайдыр бир мындай туура эмес нерселер, жагдайлар болбой калышы мүмкүн да. Себеп дегенде сөзсүз түрдө камера деген бар, камеранын сүрү дагы бар, ошондуктан бир атайын бир студиядан же бир жерден тартып атканда өзүн жоготуп бериши мүмкүн да, ошол тартылып аткан адамчы. Мына ошону дагы сөзсүз түрдө билиш керек. Мына ошону дагы байкап билиш керек болот да. Себеп дегенде бул дагы аябай керектүү нерсе. Ошондон улам сен кайсыл жерде тартасың, ошондон улам ошол сенин интервьюңдун мыкты болушуна дагы ошол себепкер болот да, кайсыл объектте тартканыңдан. Андан кийин бул атайын суроолорду даярдап алуу да. Интервьюга суроолорду даярдап алыш керек. Биринчиден, ошол суроолор дагы мындай сенин айта турган ошол киноңдогу максатың болот, туурабы? Түпкү максатың болот. Ошол айта турган оюңду бере ала турган суроолор болсо, мына ошолорго жооп берсе, бир кандайдыр бир каармандар эмес, мындай көрүп аткан көрүүчүлөрдө балким суроолор болушу мүмкүн. Мына ошолорго жооп таба турган бир интервью болуш керек да, кызыктуу болушу мүмкүн. Андан кийин ошол суроолорду сөзсүз түрдө өзүнчө бир даярдап алгандан кийин каарман менен сөзсүз түрдө сүйлөшүп, ошол суроолорду берип алыш керек каарманга. Ал дагы даярдангандан кийин, мына мен эң башкысы айтат элем, ошол өзүнүн үйүндө же өзү иштей турган жеринде ошол жерге барып, ошол жерден тарткан ыңгайлуу дагы, шарттуу дагы болот да. Ошол каарманга дагы бир ыңгайсыз нерселерди жаратпайт. Экинчиден,
бир бирөө дагы кирип чыга турган жер болсо дагы ошол дагы каарман үчүн тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн. Ошондуктан бир чыгармачылык топтогу 1-2 кишиден болгон чыгармачылык тобу отуруп, көп ошол чыгармачылык топтогу ары бери баспаганга аракет кылыш керек. Бир тоскоолдуктарды жаратып же бир көбүрөөк бир кыймыл аракеттер болуп калса, ал дагы ошол сүйлөп аткан камерага карап сүйлөп аткан каарманга бир кызыктуу жагдайларды жаратып калышы мүмкүн. Ал айта турган оюн дагы унутуп калып, сүйлөй албай калышы мүмкүн. Мына ошондой нерселер болбош үчүн бир тынчсыздыкты жаратып, мындай тынчтанууга алып келиш керек да. Мына ушул каарманга бир туура эмес сүйлөй албаш үчүн дагы бир жакшы бир атмосфераны дагы бериш керек да. Бир атмосфераны атайын мындай чыгармачылык топ менен биргеликте иштеп, биргеликте бири-бирин түшүнө турган жагдай жакшы бир атмосфера болуш керек. Андан кийин ошол кээде болуп калат, ошол суроолорду берип атканда дагы сенин ошол интервьюга жооп берип аткан каарман мындай сен ойлогондой толук кандуу жооп бере албай калышы мүмкүн да. Мындай кыскача эле жооп берип коет да. Мына ошол учурларда дагы эмне жасаш керек? Бул ошол кыскача жооп бергенде мейли ошол жооп берсин, бирок кайра дагы кийин ошол каарман өзү үйрөнүп калгандан кийин камерага да уялбай калгандан кийин сен кайра эле ошол суроолорду берип алсаң болот да. Мына ошондо кайра сен бир жоопторду ала аласың да. Дагы бир маселе, кээде биз отургузуп алып интервьюну алабыз. Мына мен азыр отуруп алып силерге сүйлөп берип атпаймынбы? Ушул отургузуп алып интервью алганда дагы адам өзүн бир атайын ошол отургузуп коюп, азыр ушул жерде отурасыз, азыр ушул жерден сизден интервью алабыз, мындай отуруңуз, түз отуруңуз деп ошентип алсаң дагы ошол сага интервью берип аткан адам дагы өзүн кызыктуудай сезип, мен жакшына көрүнүп атамбы камерага, анан мен туура эмес сүйлөп атам го деп оюнун баары башка жакта болуп туруп, жакшы сүйлөй албай калышы мүмкүн да. Ошондуктан бир эч кандай бир немелерди койбош керек да. Болду, бул жактан өтсөң болбойт, бул жактан сүйлөсөң болбойт деп бир неменин ичине кирип албайчы, мындай клетканын же бир рамканын ичине кирип албайчы. Жок, ал деген бош коюш керек да каармандычы. Кааласа бир нерсе жумуш жасап атат, ошол учурда тартсак болот. Же ошол эле чай ичип атса деле сүйлөп берсе, же бир нерсе жазып атат, жазуу учурунда тартасыңбы. Дагы бир жумуштарды кыймыл аракет жасап жүрөт да. Ошол учурда да деле интервьюну тартсаң кызыктуураак болот. Балким талаада иштеп атат. Талаада кетмен чабып аткан болот абы, же бир дагы бир нерселерди жасап аткан болобу. Мына ошол учурда деле тартса болот да. Ошондо кызыктуураак болот. Себеп дегенде биринчиден кыймыл аракет болот. Ошол адам бир нерсе жумуш жасап атат. Жана ошол жумуштан дагы өзү бир ырахат алып атат. Дагы ошо ырахат алгандан дагы бир себеби бул ошол силерге дагы өзүнүн ойлору менен бөлүшүп, ошол нерсе жөнүндө жасап аткан өзүнүн иштери жөнүндө дагы толук кандуу айтып бере алат да. Ошон үчүн бул аябай кылдат мамиледе жасаш керек каарман менен сүйлөшүүдө. Себеп дегенде бул интервьюдан аябай көп нерсе маанилүү. Бул интервью даректүү тасмаларда эң маанилүү нерселердин бири. Ошол интервью аркылуу сен көп нерселерди айтып бере аласың. Адамдын ички дүйнөсүн, эмне менен жашайт, эмне кандай өзгөрүүлөрдү жасагысы келет. Ошол көп нерселерди ушул интервью аркылуу билип алсаң болот да. Ошондуктан бул интервьюга аябай кылдат мамиле жасап, туура суроолорду бергенге аракет кылып, ушул мындай бир туура бир план жасап алып туруп, ошол аркылуу иштеш керек болот. Себеп дегенде бул каармандар дагы
ар кандай болушат. Кээ өздөрү каалагандай жасашын аракет кылат. Мен өзүм каалагандай өзүм сой берем, каалагандай сүйлөйм деши мүмкүн. Кээ сүйлөбөйүн деп коюшу мүмкүн. Мына ошолордун баарына даяр болуп, мына ошолорго дагы туура сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошолорго да даяр болуш керек да. Режиссер деген ошолор менен сүйлөшүү жүргүзгөндү дагы үйрөнүш керек. Себеп дегенде бул дагы аябай мындай көп мындай жумуш, аракетти талап кылат да. Бул деген ошол съемкага чейин эле даярдап алганга дагы жакшы болот да. Себеп дегенде ошол сен каарманыңды съемкага чейин даярдап алсаң дагы бул кийинки ошол съемка учуруна даярдык болуп калат дагы. Съемкада баардыгы жакшы, сен ойлогондой 100% мыкты деңгээлде тартылып бүтүшү мүмкүн. Андан кийин ошол интервьюну дагы тартканда болду, ушул эле суроолорума жооп берди. Бир 5 мүнөттүк эле, мен киномо бир 5 мүнөт эле кирет же 3 мүнөт кирет, ошол болот дебеш керек. Бул киши менен 1 саат баарлашасың, 2 саат, балким 3-4 саат отурасың. Ошондуктан сөзсүз түрдө канча саат өзү сүйлөп берип, сөзү бүтпөй дагы сүйлөгүсү келсе, мейли сүйлөй берсин. Канчалык сен материалың көп болсо, мына ошондон сен мыкты деген жакшы сүйлөгөндөрүн, керектүү нерселерин алып монтажда киргизесиң да киного. Ошондуктан бир атайын өзгөчөлүктөрү болсун деп же бир жок болбойт, бир кыскартылган эле вариантта керек, мага кыска эле сүйлөңүз, кыска анан маңыздуу эле сүйлөңүз, ошол жетет деп атайын бир каарманга ошондой бир суроолорду берип, бир ушундай эле сүйлөшүшүңүз керек деп айтпаш керек болот да. Себеп дегенде сен ошондой айтсаң, ал каарман сага ачыла албай калышы мүмкүн. Ачылбай калгандан кийин анда бул кызыксыз каарман болуп калат да. Ошон үчүн кызыктуу болуш үчүн сөзсүз түрдө аны даярдап, анан ошол съемка учурунда толук кандуу өзү ачылып кетсе, анда бул ошол режиссердун дагы жетишкендиги, ийгилиги болот. Ошондуктан мен дайыма өзүмдүн тасмаларымда тартканда сөзсүз түрдө каарманымды съемкага чейин даярдап алып, ал менен баарлашып, сүйлөшүп, тез кезигип, сүйлөшүп жүрөм. Анын кызыктуу окуяларын угам. Андан кийин ошол эле окуялардан улам суроолор дагы пайда болот дагы. Съемка учуруна келгенде ошол нерселердин баардыгын эстеп, кызыктуу суроолорду берип, дагы кээде болуп калат, мен өзүм суроо бере электе эле ошол каарман өзү эле жооп берип баштайт да. Ошондой учурлар дагы болот. Демек ошол каарман сен өзүңдүн көз караштарыңдан, ошол биринчи берген эле бир сурооңдон эле өзү түшүндү дагы, өзү дагы түшүнөт да, эмнени сен каалап атасың. Ошону сен интервьюга чейин түшүндүрүп алсаң, ал сен суроо бербей туруп эле сага жоопторду айтышы мүмкүн. Ошондо дагы кызыктуу бир интервью болот. Ошон үчүн мен айтат элем, интервьюну тартып атканда сөзсүз түрдө пландап, аябай кылдат мамиле жасап, ар бир суроолорду тактап алып туруп, ошол каарманга өзүнө ыңгайлуу бир шартты түзүп берип туруп, мына ошол жерден интервьюларды алсаңар, ошондо сиздерге бир ыңгайсыз абал болбойт. Сиздерге ийгилик келет, ийгилик коштоп келет. Ошондо сиздер өзүңөрдүн айта турган оюңуздарды ошол каармандан толук кандуу уга аласыздар. Ошондуктан дагы бир жолу айтып кете турган нерсе, бул ошол интервью, бул керектүү нерсе. Интервьюга сөзсүз түрдө режиссер, редактор, сценаристтер атайын даярданышат. Себеп дегенде интервьюда каармандар ар кандай болот. Биз бир мындай көрүнүктүү бир баатырлардан деле алып калышыбыз мүмкүн, башка кишилерден деле алып калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан ошол нерселерге дагы биз көрүнүктүү адамдардан дагы интервью алып калышыбыз мүмкүн. Ошолорго даяр болушубуз керек, өзүбүздү жоготуп бербешибиз керек. Бүт нерсеге даяр болуп, биздин суроолорубуз кызыктуу болуш керек. Биз ошол суроолор атайын мындай көрүп аткан көрүүчүлөрдүн талаптарына жооп бериш керек. Мына ушул кыскача айтып кеткенде, ушул интервью боюнча мен сиздерге кыскача айтып бердим. Сөзсүз түрдө
карманыңардан эч коркпогула, карманыңар менен биргеликте иштешкени аракет кылгыла. Мына ошондо гана силер ийгиликке жетишип, силердин киноңор тартып аткан даректүү тасмаңар кызыктуу жана жандуу, керектүү болот деп ишенем.